Чынара Ахмедова Баткенде тартип сакчысынын үй бүлөсүндө туулуп өскөн. Жаш кезинен билимге болгон кызыгуусу жана сүйүүсүн көрсөтүп, мугалим болууга бел байлаган. Ата-энеси билимге шыктандырып, шарт жаратып, жетишкендиктердин баары билим аркылуу гана болоорун калыптандырган. Билим алууга болгон дилгерлиги менен курбалдаштарынан өзгөчөлөнүп турган. Жакшы окуган, үлгүлүү жүрүш турушум менен активдүү коомдук жумуштарга катышканыма bir мотивация катары, анан сыйлык катары мени бүткүл союздук Артек пионер лагерине жиберишти. Жакшы жыйынтык менен бүттүм. Анан ар дайым, орыстар айткандай, как ни странно, ушул ата-эне тарабынан ар чалганда же мен телефон чалсам, окуулар кандай? Окууга кандай маани берип атасың? Окууңду таштаган жоксуңбу? Балам, ошол жагыңды жакшы кара, оку да. Кесипти туура тандоо, жашоо багытын аныктоодо Ахмедова үй бүлөсүнүн колдоосу, кеңеши менен аракеттенген. Менин ата-энем өзү билимдүү адамдар болгон. Анан бизди ошол окутуп турмушка даярдайбыз деген алардын өздөрүндө деле ой пикир болгон да, аларда умтулуу болгон. Анан тем более кыз баланы турмушка даярдаш керек, кыз бала кийин өзүнүн нанын тагып жеш керек деген көз карашта ошондой үйдө ошондой жагымдуу атмосферада биз чоңойгонбуз да. Мектепте мугалимдигинен эле аракетчилдиги байкалып, партиялык кызматка тартылган. 6 жылдан ашык облустук билим берүү башкармалыгын жетектеп, бул тармакты башкарган. Бул учурда окуучулары республикалык олимпиадада алдыңкы орундарды ээлеп, билим берүү тармагында өзгөртүү киргизе алган. Чынара Ахмедова жашы жетелек балдар менен иштөөгө өзгөчө маани берип, Айжан коомдук фондун түзүп, мектепке чейинки балдарга билим берүү багытында бир топ бала бакчалар ачылган. Азыр болсо эми мына баардыгы Баткен районунда 29 бала бакча, 30дан ашык бала бакча, Лейлекте, Кадамжайда 6 бала бакча, Сүлүктүдө 1 балдар бакча. Бири дагы бир күнгө дагы жабылбай райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн балансына өткөрүп бердик. Ахмедова балдардын жаратылышка, илимге жана искусствого кызыгуусун ойготууга багытталган демилгелерди ишке киргизген. Ар бир иште өз кызыкчылыгынан, коомчулуктун кызыкчылыгын өйдө коюп, иштөө гана сый урматты алып келет. Өзүңдүн кызыкчылыгыңды мындай элдин, анан коомчулуктун кызыкчылыгынан жогору койбогонго аракеттенсең, эл менен болсоң, ошол колубуздан келишинче райондун, облустун социалдык өнүгүү жагынан өсүп кетишине кошкон салымыбыз деле жөн эле калган жок. Мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан, айрыкча ата-энелер, окуучулар тарабынан бүгүнкү күндө ошол саламатсыз бежекейде кандай Чынар Мамедовна деп койгон сөзү деле мындай орустар айткандай многого стоит. Ар бир адам мекенчилдик сезим менен өзү сүйгөн кесибин аркаласа, албетте коомдо жылыш болот деп эсептейт. Жалпы мындай коомдук турмуштачы бардыгы мен ушул жашаган жеримди сүйөм. Мен иштеген ишимди сүйөм. Мен мынауга мындай салымды кошкум келет деген мындай болуш керек да. Сезим болуш керек. Чынара Ахмедова аймакта билим берүү тармагындагы негизги лидерлеринин бири болуп саналат. Анын өмүр бою билимге арнаган эмгеги келечек үчүн маанилүү салым болуп калууда. Билим бардык тармакта, үй бүлөдө да кыздардын активдүү жашоо образын калыптандырууга да бекем пайдубал болуп берет деп ишенет. Кыздар билимдүү болуш керек, бирок кыздар ошол менен кошо маданияттуу болуш керек. А маданият, билим, ыйман, ошолар баардыгы эмне менен келет? Ким аркылуу келет? Биринчи эне аркылуу келет. Билимдүү, анан билимге умтулган, ошол алган билимини колдоно билген кыздардан сөзсүз болуш керек да. Ахмедованын тынымсыз эмгеги менен бир канча муун, сапаттуу билим алып, келечектеги ийгиликтерге жетүү үчүн бекем пайдубал түзүүдө. Анын демилгеси менен аймактагы бир катар социалдык жана билим берүү долбоорлору ишке ашкан. Эженин эмгек жолу келечек үчүн үлгү болуп калаары талашсыз.